Кириш сөз. Бүгүнкү кезектеги жемиш чийки кезинде көпчүлүккө жакпай калышы толук ыктымал. Себеби ал быша элегинде кычкыл болуп, оозду кургатып жиберет. Бирок жыйынтык чыгарууга шашылбаңыз. Анткени дал ушул жемиш пайдалуу жана дарычылык касиети күчтүү азыктардын кенчин камтыйт. Ошондой эле аны тамак аш даярдоодо да колдонсо болот. Бүгүн сиз айва жемиши тууралуу биле аласыз. Тарыхы. Айва эң эле байыркы жемиштин түрүнө кирип, тарыхы 4000 жылдай убакытты камтыйт. Мисалы, Кавказда эбак эле айва бакчалары болгон. Байыркы Грецияда айва жемиши сүйүүнүн жана тукум улоочулуктун символу болгон. Орто кылымда батыш өлкөлөрүндө айва жемишин белекке берүү сүйүүсүн билдирүү деп саналчу. Азыркы күндө бул жемиш бүт дүйнө жүзүндө өсөт десек жаңылышпайбыз. Кызыктуу фактылар. Билесизби, мармелад деген сөз Португалиянын мармело деген сөзүнөн келип чыккан. Сөзмө-сөз которгондо айванын пюреси деп которулат. Ошондуктан көпчүлүк сүйгөн мармелад десертинин келип чыгышы айва жемишине түздөн түз көз каранды. Курамы. Айва жемишинин курамы С жана Е витаминдерине, калий, темир, жез, пектин жана танин элементтерине бай келет. Пектин жана танин элементтери оозду кургатканы менен ичегилерди жумшартып, тамак аштын жеңил өтүүсүн шарттап, суук тийүүдө мыкты даба болуп келишет. Ошондой эле пектин заты кандагы холестеринди азайтат. Айванын баалуулугунун дагы бир себеби анда фруктоза, камис, аскорбин кислотасы, крахмал, калий, натрий, алма, тартрон жана лимон кислотасы, эфир майы, аминокислоталар, катехин жана башка баалуу азыктардын компоненттери кездешкенинде. Айванын курамы углеводдорго өтө бай. Пайдалуу жактары. Айва жемишинин дарылык касиети бар өсүмдүктөрдүн катарына кошсо болот. Анын жемиши гана эмес, уругу да өтө пайдалуу. Уруктарын дарылыкка колдонуу үчүн 50 градустан кем эмес температурада кургатып алышат. Элдик медицинада айванын уругунан кайнатма жасап алышып, дем алуу органдары үчүн өзгөчө жөтөлдү басаңдатууда колдонушат. Ошондой эле көз ооруларына да мыкты даба. Айванын кайнатмасы сулуулукта да колдонулуп, назик териге ээ болууда эң мыкты жардам берет. Байыртан бери айванын ширеси пародонтоз, геморрой ооруларында колдонулган. Ал эми айванын жаңы бышкан жемиши аз кандуулукта жана зара кубалоочу зат катары көп колдонулат. Эгер чач эрте агара баштаса, айванын жалбырагынын кайнатмасы менен жууп, агаруу процессин токтотсо болот. Колдонуу. Бышкан кезинде дагы жемиштин кычкылдаамы жана катуулугу көпчүлүккө жага бербейт. Керек болсо жебей да коебуз. Бирок салт катары пайдаланылып келген ыкмага салып, айвадан сонун желе жасаса болот. Ал үчүн жемишти жумшаганга чейин кайнатып, ошончолук өлчөмдө кум шекер кошуп, былжыраганга чейин кайната беребиз. Мындай абалда айваны чоңдор да, кичинекей балдар дагы сүйүп жешет. Жыйынтык. Кимдир бирөөлөр айваны жеп көрүшсө, арабызда бул жемиш жөнүндө уккандар гана кездешиши да мүмкүн. Эгер сиз буга чейин жемишти сүйө бербей келсеңиз, анда базардан бир нече килограмм сатып алыңыз дагы сөзсүз желе жасап жеңиз. Өтө пайдалуу жемиштин жыты жана сонун даамынан рахат алыңыз. Кийин жакындарыңыз менен да жеке тажрыйбаңыз менен бөлүшүп, аларды кубандырыңыз. Кененирээк маалыматтар үчүн 3W Саламат Чекит Club сайтына кириңиз. Же социалдык тармактарда, Facebook'та жана Instagram'да Саламат Club баракчаларына жазылыңыздар.